биздин ден соолугубуздагы болуп жаткан проблеманын баардыгы тең ошол бир ооруганына байланыштуу болуп атат да. Мисалы үчүн өпкө ооруйт, жүрөк ооруйт, бөйрөк ооруйт дегенчи. Алардын баардыгы тең биздин негативдүү жана жаман ойлор менен келе турган, жаман биздин сөздөрүбүз менен, жаман мындай кыймыл аракеттерибиз менен, адамдарга жагымсыз көрүнүштөр менен коштолуп турат да. Ошондуктан ошол жердеги энергия, ошол органдагы энергия агып чыгып кетет да. Мисалы үчүн сиз жүрөгүңүздү кечке оорута берсеңиз, жүрөктөгү энергия чыгып кетет. Өпкөдөгү энергияны жоготсоңуз, өпкөдөгү энергия чыгып кетет. Мына ушул сыяктуу эле да. Жоксо көз, мисалы үчүн бирөөнү көргүңүз келбесе, көздөгү энергия агып чыгып кетет. Утекает деп коет да, энергия агып чыгат деп коет да. Ошол энергия жок болгондо ошол орган ооруп баштайт да. Демек биздин эмоцияларыбыз, биздин же позитивдүү эмоциябыз, же негативдүү эмоциябыз да. Ушул экөө биздин ден соолугубуздагы баардык болуп жаткан көйгөйлөрдүн баарын тең себептери экен да. Ошондуктан урматтуу достор, биз эгерде ооругубуз келбесе, өзүбүзгө зыян келтиргибиз келбесе, өзүбүздүн ден соолугубуз үчүн кам көргүбүз келсе, анда биз позитивдүү эмоцияны көбөйтүшүбүз керек да. Негативдүү, жаман, адамдарга терс таасирин тийгизген, өзүбүздүн ден соолугуга зыян келтирген эмоциялардан алыс болгонго аракет кылышыбыз керек.